Men 65-жылы 8-ci класс бүтүрүп, ал жакта 8-лик мектеп болгон 9 жашыгымда. Анан атам рамалык балам окуп кой, келечекте мамлекетке кызмат кылсын деген ой менен мени Окат районуна алып келип, Мендерейев деген орто мектеп интернатка киргизген. Ал жерде 1 жыл окугандан кийин Арабан районунун балдарын окутпайбыз дегенде келип мен ушу Гүлбаарда, ушул Гүлбаар айылында бүткөнмүн. Токтол орто мектебин аяктаганмын. Анан ошол жылы эле мугалим жетишпей тоодо калгандыктан мени Боронбай Осон агайыбыз директор эле атама айтып, мугалим жетишпей атат, балаңыз аябай жакшы окуган. Ушуну мугалим кылып алайын дегенде атам макул болуп, анан 15-август күнү 67-жылы приказ алып, ошол жерге мугалим болуп иштеп калгам. Анан 1 жыл иштегенден кийин армияга чакырып калды. Советтик армияга ал убакта. Советтик армияда кызмат кылдым Түркмөнстандын Ашкабад шаарында. Ал жерде кызмат өтүп жакшы жүрдүм. Өкмөт баалап, баягы аскер бөлүгү баалап, ал жерде мени дагы жакшы отличник барбы деген Москвадан келген журналисттер келип не болгондон кийин мени көрсөткөн экен. Пулеметтен жерде мени телефонго демеге алып, интервью алып, анан мени ошо газетке тартып чыгарган экен Москвадан. Аны апама почтальон сөткө чыккан Советтик Кыргызстан деген газет болгон. Ага чыгаргандан кийин апама барып, атама барып көрсөтүп мугалимдер. Ана балаңыз аябай жакшы, кызмат кылып атыптыр деп демеген экен. Кудайга шүгүр 69-жылы ноябрда барып, 71-ci ноябрда кайтып келдим 2 жылдык кызматта. Келгени менен апам менен баягы сүрөттү көрсөтүп, аябай курсан болгон экен. Ошентип өнүп жүргөндөн кийин дагы мугалим жетишпей калып туруп, мугалим кесипти дагы баштадым. Ошол жылы анан мен институтка тапшырып, институтка өтүп келгенде анан заочный сырттан окуп, математика бөлүмүнө өткөнмүн. Анда математиканы сал кыйын болгондуктан физкультура мугалим жок дегенден бир байкебиз физкультура мугалимине перевод кылдырып, спорт факультетин бүтүрүп, ошол жылдан бери иштеп, өмүрүмдүн ушул күнгө чейин иштеп, пенсия, ардактуу пенсияга чыгып, демалга чыгып, иштеп келдим. Дээрлик жарым кылым мугалим болупсуз да? Жарым кылым, Кудайга шүгүр. Мен эми айта келсем, 86-жылы Турук деп коет бизде. Ал жакты тону Кичик Алай, Чөгөп, Кожокелен деген жактарды. Кара Суу, Арабан Окат район. 3 райондун мугалимдерин бириктирип, мен маслихатташып, макулдаштырып, бөлбөл боюнча уюштуруп, мына ушул күнгө чейин дээрлик ар жыл өткөзүшөт. 3 райондун сон алдык. Кудайга шүгүр, ошолор уюштуруп койгон экенмин. Ошол агай деп сыйлашат кайсы жерде болсо, рахмат айтышат бардыгы. Максут эже айтсаңыз, эми сиз мугалимчилик кесипти каяктан тандап калдыңыз? Же ата-эненин таасири болду? Же өз эркиңиз менен тандадыңызбы? Мен атам мугалим болуп иштеген экен. Ошол азыркы Чөгөм айылында мугалим жетишпеген үчүн менин атам дагы ошол жакта мугалим болуп иштеп, анан кийин кадр жетишпеген экен. Мен жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин ол биздин мезгилде окуу жай кадр жетишпеген жактарга бөлүп берет эле. Анан мен ошо Чөгөмгө 2 жыл иштеп бересиң деп бөлдү. Анан ошону барып иштеп калдык Чөгөмдө. Мугалим жетишпейт экен чындыгында, бир 15-20 эркек мугалимдин ичинде жалгыз мен барып иштедим. Мен 1 жыл иштегенден кийин дагы бир эжекке барды, бүбай деп экөөбүз ошол жерде иштеп калдык. Мугалим болуп. Анан насип экен, анан кийин ошол жерде мына жайыным менен таанышып. Демек мектеп тааныштырган сиздер да? Мектеп тааныштырып, анан ошол жерде калып калдым да. Чөгөм деген тоолуу аймак. Ол мезгилде свет деле жок болчу, машина жол деле жок болчу. Ат, эшек, төөлөр менен жүк алып барып, ошол жерде жашачубуз. Ошондой кыйынчылыктарда деле ошондой кылып балдарды жакшы тарбияладык. Иштедик, кийин свет барды. Машина жол барды, жашоону уланттык. 2 уул, 3 кыздуу болдум. Ошолорго анан татыктуу тарбия бердик, Кудайга шүгүр. Бардыгын окутуп, бардыгын жайгаштырып, турмуштан өз ордун таптырдык. Биздин ата-энебиз экөө тең
толуу шартта көптөгөн жылдар бою мугалим болуп эмгектенип келишкен. Биз ата энебиз менен аябай сыймыктанабыз. Анткени көптөгөн бүгүнкү күндө ошол айылда көптөгөн окуучулардын дээрлик 3 муундун сүйүктүү мугалими десек болот. Анткени атасын ошо булар Чөгөм орто мектебинин эң алгачкы мугалимдери болушкан. Ошол мезгилдеги окуткан окуучуларынын балдарын, анын неберелерин окутушкан. Азыр биз мисалы айылда бизди ушул манаптын кызыбыз десек, ата энемди аябай урматташып сыйлашат да. Биздин ата энебиз негизинен бешөөбүздү жарык дүйнөгө алып келип тарбиялап өстүргөн. Алардын бир өзгөчө сапаттары бизди аябай эле эмгекчилдикке тарбиялаган. Анткени өздөрү өмүр бою мектепте мугалим болуп иштешип, ушундай эмгекчилдикке, ак эмгек менен жашоого бизди өзгөчө тарбиялаган. Жакшы тарбия берип, жакшы окуткан балдар азыр областтын, республиканын көпчүлүгү эле точкаларында биз окуткан балдар азыр эмгектенип ишин аткарып атат да. Мисалы айтсам, мына обул детский обул больницанын зам главврачы Кутбек Набидовичти эмне биз окутканбыз. Барсак сыйлайт, ордунан туруп, эжеке агай деп. Ошондой эле мына Арабан районунда стоматолог болуп иштейт окуучуларыбыз. Пединститутта, Ошмууда, бардык жерде ушу биз окуткан балдар талпастан эмгектенишип, биздин берген билимибиз текке кетпей, мөмөсүн берип, үзүрүн берип атат. Эми ошону менен сыймыктанабыз да. Мана эми баягы сиздердин экөөңүздөр мектепте тааныштыңыздар. Анан ал кезде эми азыркыдай унаалар менен жок эле да, ошол боюнча айта кетпейсизби? Эми айтайын десем, ал убакта ат эшек бөтөөсү 12 саатта Көкпелге келчүбүз. 12 саатта. Шипри болгон эмес. Бүт жөнөкөй кыргызча улай менен болгон. Акталган үй болгон эмес. Анан ошентип жашап жүрүп, баягы мен армиядан келгенде бул байбишемди көрүп калып, жактырып калып. Анан ошо Асекен баш коштук. Дага шүгүр, Аллага ыраазымын. Анан ошентип жүргөндөн кийин Султан Эмирович барып калып, биз жаш мугалимбиз, барып элдин турмуш менен көрүп, жашоо шарты менен көрүп туруп, ошо Алла ыраазы болсун ошо кишиге жолду салды, светти момент апарды, жолдон мурун апарды светти. Үйлөрдү оңдоттурду, магазин салып берди, чоң мектеп салып берди, салдырып берди. Андан кийин Насибеке Бишкекке которуп, ал убакта Фрунзе болчу. Фрунзеге которуп кеткенден кийин бир жердеги обкомдорго тайындап, чөгөмдү Кожокел кишилерди карай жүргүлө деген ниет менен ошондой бир жакшы элге жакшы турмуш пайда боло баштады. Анан байбишем айткандай, эмгегибизге, кылган ишибизге 1000 мерте ыраазыбыз. Эч кандай бир наабаган жокпуз, ноюган жокпуз. Өтө бир жакшы мамлекетке кызмат кылдык деп ойлойм мен өзүмчө. Азыр деле мугалимдердин айлыгы аз да. Анан ошол кезде такыр эле аз болсо керек. Ошол жете эле турмуш тиричиликке деген. Эми ал убакта жетет эле. Себеби баарды арзанчыраак эле да. Биздин чөгөн жолу 1 сом 40 тыйын эле жол киресе. Нан 10 тыйын, чай 5 тыйын болчу. Жетет эле. Кудайга шүгүр, эми канат кылса жетет. Жетпейт десе жетпейт. Жетет десе жетет ал убакта. Анан эми барган сайын секин мамлекет көтөрүлүп, баягы немеси жашоо шарт жакшырып, кошумча айлыктарды кошуп, бизге жогорку мындай тоолуу район деп койгон үчүн бизге 60% кош төлөйт. Төлөсө эле. Мисалы үчүн бул жакта 100 сом алганда, буякта 160 алчу. Ошентип менин айлыгым 150 нараак берагым деле, мунуку 140 барып калат эле. Ошентип 300 жакын акча жеткен, Кудайга шүгүр. Жетет эле. Аябай. Ошол мен окуттук, ошолор топтоп, пешенеттер менен балдык, баардык жогорку маалыматтуу балдарым, кыздарым, Кудайга шүгүр. Эч кандай бир проблема жок. Эми өзүңүздөр мамлекеттик кызматкер болгон үчүн балдарды дагы ушу мамлекеттик кызматка тарбиялап, окутуп, баардыгы Кудайга шүгүр. Калган мен эми мугалим эч качан жаман болсун дебейт да. Баардык өзүңдүн балаң, өзүң кызың кандай көрсөң, элдин баасы ошондой көрүшүң керек. Баардыгына бирдей мамиле кылышың керек. Бирине 5, бирине 4 койгон эмес мен өмүрүмдө. Бирдей көрүп, бирдей тарбиялап, Кудайга миң калла шүгүр, баардыгы жакшы. Анан баягы айтат го, мугалимдер элдин эле балдарын тарбиялай берип, өздөрүнүн балдарына убакыт жетпей калат деп. Ошондой да болобу? Эми жок. Ондай
болгон кезде болот, бирок эми өзүң балаңды тарбиялайсың да. Үйдө бош убакта жакшы бол балам, кызым, келечеги андай, мындай. Сени мугалимдин баласы дейт да? Сен мугалимдин баласы дейт, апаң да мугалим. Жакшы жүргө деген маслихатты берип, акыл жасатыбызды айтып, Кудайга шүгүр, баардыгы өз менен өзү. Эч бир жакшы, мындай жамандык сөз болгон жок, жамандык иш болгон жок. Кудайга шүгүр. Бактылуубуз. Негизи ошо ата энеден өткөн улук байлык жок бул жашоодо. Биздин ошол атам, апам экөө тең педагог болгондуктан бизге абдан үй бүлөдө жакшы тарбия берүүгө аракет кылышты да. Өзгөчө тартип күчтүү эле биздин үйдө. Ошол мугалимдин балдары болгондуктан биз ата эненин айткан сөзүнөн чыкпай бир гана ошо билим алууга көбүрөөк аракет жумшадык да. Мына ушул бүгүнкү күнгө чейин ата энебиздин берген талим тарбиясы, ушул тоодой бийик мээрими, анан бизге берген ак батасы ушул күндө кайсы бийиктикке жетсек дагы, кандай ийгиликтерге жетсек дагы ушулар ата энебиздин берген ак батасы себеп болуп атат деп түшүнөбүз. Эми Кудай буйрса ошол бүгүнкү күндө биз эң бактылуу адамдарбыз, анткени бактыбызга атам, энем, бир туугандарыбыз жаныбызда, биздин жакшылыктарыбыздын үстүндө дайыма төрүбүздө ушинтип жүрө беришсин. Үй бүлөдө негизи 5 бир тууганбыз. 3 эжем, анан мен, иним бар. Биз ата энебиз негизинен бизге тарбия бергенде ата эне бизге өтө жакшы тарбия берген. Мен азыр ошо жакшы тарбиянын негизинде ошо булардан алган тарбияны өзүм балдарыма берем да. Неге? Себеби ата эне бизге ушундай жаштайбыздан вообще бирөөнүн акысын жебейле деп келген да. Адал эмгек менен мээнет кылгыла, бирөөнүн акысын вообще жебейле деп ошо биздин мээбизге сиңдирип койгон экен. Ошол тарбияны биз Кудайга шүгүр балдарыбызга берип келебиз. Кудайга шүгүр. Бир туугандарыбыз баарыбыз ушу чын мээнет менен, адал эмгек менен мээнет акча таап жакшы мындай күндөр өткөрүп атабыз. Кудайга шүгүр ата энебиз бар азыр. Ата энебиз сыймыктарына бизге ушундай айтайын деген материал биздин жаштыгыбызда, мисалы мен эжелерим окууну бүтүп турмушка чыгып кеткенден кийин үйдө мен инем жашыраак эле. Окууну бүткөндөн кийин, мектеп бүткөндөн кийин мисалы бизге шартка байланыштуу кээ бир жерлерде эми шарт деп балдарын окутпай коет да. Бизде кой балам, сен билим алышың керек деп. Өздөрү ушу үйдө эми айыл жеринде, тоо жеринде мал жандык жер бар эле. Өздөрү ошого кайыл болуп, мен ошого окууга жөнөтүшкөн да. Мындай карап көрсөм, эстесем азыр ошол малда инем жаш эле. Өздөрү кыйнап ушул малды карап, контрактелеп башка кылып, бизди билим алсын деп жөнөткөн экен. Азыр көрөм таң калам да. Анан кийин деле инем деле окутту. Ушулар берген тарбия менен, билим менен биз азыр өзүбүз окуп таап, ата энебизди сыйлап жашап атабыз. Негизи ошол эле. Маектен сырткары Максут эжем айтат, жолдошумун үйүнө деле, унаасына деле дейт, мындай байлыгына кызыкпай эле тийип алгам экөөбүз квартира деле жашап жүрдүк дейт да. Ошол мисалы эми ал кезде азыркыдай болгон эмес да. Ооба, эми канаат сабыр кылып, кайраттуу болуп жашасаң жакшылык акыры келет да. Мындай ого сабырдуулук керек. Сабыр кылсаң үй деле болот, сабыр кылсаң машина деле болот. Ошентип сабырдуулук менен эле жашадык экөөбүз. Экөөбүз деле бир комнат эле квартирада көп жыл жашадык. Ошол жерден 2 чоң кыз төрөлдү, 3-чү кыз деле төрөлдү. Анан кийин барып сабыр канаат кылып, анан үй салдык, анан ошол үйгө чыктык. Анан ошол жерде өмүр өткөздүк. Анан айтайын дегеним, бактылуу болуш үчүн сабыр канаат керек. Байлыктын деле кереги жок, бактылуу болуш үчүн. Байлыктын деле кереги жок. Чыдамдуу болуш керек. Алдыны көрө билиш керек. Сабыр канаат болуш керек. Анан ошондо Алла өзү секин байлыкты деле берет, үйдү деле берет, машинаны деле берет. Аса секин жетесиң. Ушу туулган деле кээ бир жаштар азыр ошентип калбадыбы, ошо сразу эле машиналуу болушум керек, сразу эле үйлүү болушум керек, сразу эле жок. Эмгек керек, аракет керек, сабыр канаат керек.
ошондо баардыгына жетишесиң. Атам окутуп койгон экен. Балам окуу, болбосо топозчу болбосо, алжа топоз шарба топоз да. Топоз болуп калбагы, мамлекет кызмат кылган, эл кызмат кылган деген максатта окутуп койгон экен. Анан баягы көз тирисинде жаштык болот экен, мастык болот экен, кээ укпай калат экенсиң. Анан эми кийин аталуу болгондон кийин, чоң ата болгондон кийин, тайта тайны болгондон кийин анан көздү ачат экен да. Мен атам менен апам ушундай чоң айткан турбайбы. Ушундай болгон турбайбы деп, эгерде көзү тирүү болгондо мындай кылат элем деген бул максаттар болот. Армандар, Арман, ол эми кичи болуп калат экен да. Ошон үчүн мен айтарым, ошо жаштарга, балдарыма, кыздарыма, жана жалпы эл жаштарга ошо ата эненин көзү тирүүсүндө сыйлап калса, жакшы сөзүн угуп калса, катаасын алып калса, баягы бата менен эл көгөрөт, суу менен жер көгөрөт дегендей, ошол ата энеси сыйлап, жакшы тарбиясын алып, жакшы сөздөрүн угуп, акыл насаатын угуп, баягы акылдын сөзү дегендей, ушу аксакалдын кебин аксакал дегендей карын ошолорду угуп калышты ошо тилеп калабын. Себеби атам аябай жакшы киши болгон, топоз бригад болгон, жылкы бригад болгон, колхозго, өкмөткө аябай эмгекчил иш кылып жүргөн болгон. Алардын топоздун майын саап, бээринин сүтүн саап, апам кымыз кылып колхозго тапшырган аябай эмгекчил адамдар болгон. Аллага шүгүр ошолордун өрнөгүн калган экенбиз. Бирок эми жаштыкта көп нерселер каталып кетип калат экен да. Эми акыркы айтайын дегеним ушу жаштар ушу ата эненин дуасын алып калыш керек да. Максут эже. Ошо. Мен өзүм 75-ке чыксам дагы атамды аябай жакшы көрөм. Атам интеллигент адам болгон экен. Ошол чөгөмгө мен сыяктуу биринчи мугалим болуп барып иштеп калган экен. Интеллигент. Анан согушка катышкан адам болгон да. Согушка катышып келген кызыл жылдыздары бар жакшы адам эле. Апам эми жакшы эле кезибизде 25-имде эле өлүп калган экен. Ону билбей деле калыптын. Анан атабыз кече кийинирээк өттү. Канчалык кыйын болсок деле, канчалык түшүнүктүү болсок деле, мезгилинде ата эненин кадырына ончо жете албай калат экенбиз. Анан көз өтүп кеткенден кийин эле арманын күч болуп эле жатып калат экен. Азыр деле арман кылабыз да, аттаңарат болсо кана эми, касак кана эми деп. Эми бир кызык эле нерсени айтып берсем, арыбак 2 айда, 1 айда атамдын астына келип сүйлөп, габын угуп, антип-мынтип кетчилем. Анан баягы аябай согушкан нерселерин айтып берет эле да. Мына анткенбиз, мен мындай кылганмын, доонсузсун кечкенмин, тигинткенмин. Анан кийин эми бир маани деле бербей эле жүрө берипмин десең. Кийин арман кылдым, бир келсек, бир эмес 2 жолу келсек, жакында 9-май болот да. Менин майрамым болот да. Менин майрамым болот да десе, майрамы болот экен да. Майрамыңыз болот экен да деп эле кетип калабыз десең. Кийинки жылы дагы келсек деле дагы ошентет. Менин майрамым болот да, мен немисти барып жеңип туусайып келгенмин да десе деле, сиздин майрамыңыз болот экен деп эле кетип калып жүрүпмүн. Кийин көз өтүп кеткенден кийин ойлоном, арман кылам, буга айтам. Ушу келгенибизде атам согушта жүргөндөрүн өтө айтып берет бизге. Анан эми мына жакында менин майрамым келатат десе эле бизге ушунчалык таасир этпейт. Жок дегенде майрамыңыз менен деп бир калпак алып келип кийгизип койбойбуз десең. Ошентип неберелериме, балдарыма ham айтам. Ушинтип арманым эле ушул атамы бир жолу ошентип бир сүйүнтүп койбогон экенбиз да. Арман кылып калам да, атам бечара деп. Атам өзү согуштун ветераны болгон. Анан сыйлаш керек экен көзүнүн тиргенде. Бирок жаш мезгилде толук жетип кадырлай албай калат экенсиң. Көз өткөндөн кийин көпчүлүк нерселери арман болуп калат экен. Арман болуп калат экен. Мынтсем болбой беле, мындай кылсам болбой беле деп калат экен. Эми бирок жакшы эле сыйлап, жакшы ыраазы кылдык. Кайната кайненемде жакшы адамдар болгон. Аябай сыйлаган экөөбүздү. Экөөбүздөн 9 бир тууган кожайыным. 9дун эң улуусу эле. Кайната кайненем бечаралар бизден бейруксат эчтеке кылчу эмес. Той кылабы, келин алабы, аксакал деп, кыз береби.
ким эшигине келсе дагы Манап менен Максуданы чакыргылачы, ушулар билет деп бизге маслихат кылып, не десек ошого көнүп кылчу эле да. Не десе ошого көнүп, биз эмне десек, ошо мезгилде биз жаш болчубуз. Толук неме бере алдыкпы, бере албадыкпы, аны билбейм. Ошентсе да биздин айтканыбызды неме кылбай, биздин айтканыбызды кылып жүрүп өтүп кетишти кайнагайнтан. Жакшы адамдар болчу. Сыйлап, жакшы эле жашашты. Ошентсе ham арман кылабыз азыр. Арман кылабыз. Мынтсек болбой беле, мындай кылсак болбой беле, дагы мынтсек болбой беле. Бизди кандай сыйлайт эле? Биз ошону сыйлай алдыкпы, албадыкпы деп арман кылып калабыз.